Кыргыз тарап бөтөн бирөөнүн жерине көз артпайбыз, бирок 1 сантиметр жеримизди бирөөгө бербейбиз. Эгемендүүлүк жылдардан бери чечилбей келген чек ара маселесин кийинки муундарга калтырбай чечүүнү эң башкы максатыбыз деп колго алдык. 2 жылда 53 миллиард сом биз только ушул аскерий каражаттарга бөлүптүрбүз. 53 миллиард сом. Эмне деген акча? Мен чет өлкөгө саммитке бардым. Саммитке барганда атын атабайлы коюн бир коллегам колумду кармап туруп айтты. Сеникинде элди деди. Жөн эле келип жерин басып алам деп келген бул акылсыздык деди. Мындай ыкчам уюшулган, ушундай ынтымактуу элди эч ким басып ала албайт. Камбарата боюнча айттыңыз, кошуна өлкөлөр менен салбашыбыз керек. Эмнеге салбашыбыз керек кошуна өлкөлөр менен? Суу бизде турат, территория биздики. Биз жалгыз салсак, анда бир 5-6 миллиард сомду биз эле салган болобуз. Анан өмүр бою биз суу берип келатабыз, дагы беребиз. Дагы 100 жыл бою беребиз. Андан көрө акча салып, аларда салышсын да анан сууну бекер албай кичине ошол эмгек кылып албайбы?